Азыр повар пловду алып келет. Пловну жеп туруп повар кандай экендигине баа беребиз да. Уста, стройка кылып жаткан уста үйүнө карап туруп, кылган ишин карап туруп, устаны кандай экендигине баа беребиз. Адамды карап туруп, кандай экендигине баа бериш үчүн аны баласына караш керек да. Адамдын, эркектин эң чоң баласына бере турган нерсеси бул тарбиясы. Сиз балаңызга карап туруп, өзүңүздүн ким экендигиңизди айтып коесуз. Баласы ким? Паланчы ата, паланчынын баласы. Ушундай деген сөз кетет да. Демек, сиз балаңызга ургуу беришиңиз керек. Балаңызга туйгуу беришиңиз керек. Балаңызга рух, балаңызга дух беришиңиз керек. Себеби бала сиздин атыңызды көтөрүп жүрөт. Кыяматта сиздин атыңыз менен чакыртылат. Ошондуктан эркек киши жашоодо бир ийгиликке жетпей калса кайгырышы мүмкүн. Бирок баласынан бир ийгилик келе турган болсо, кичинекей ийгилик, сыймык келе турган болсо, школада ушундай грамота алды же жудого барып залда чемпион болду дей турган болсо, атага өтө катуу сүйүнүч болот да бул. Ошондуктан сыймыгыңыз дагы, ыйыңыз дагы кээде балаңыз болуп калышы мүмкүн. Балага карап сизге баа беришет. Балаңызды тарбиялаңыз.